Ассаламу алейкум туғандар, бардыңыздар Алланың рахматы, райымы, мейірімі тыныштық болсын. Аллах Таала бардығызды жан дүниенің жақыршылығынан сақтасын. Азыр бір-екі кеңештерден кеп қылып кетейік. Айтат, екі жүздүүлүğүн үч түрі болот дейт. Ал кандай? Сүйлөсө жалган сүйлөйт, убада берсе аткарбайт, аманатка кыянат кылат. Көрө албастыктар кандай болот дейт? Көрө албастыктын эки түрү болот экен. Бирөө бул суктануу. Суктануу бул кандай? Оорунун башталышы. Оноодо болгон нерсе менде дагы болсо, бул суктануу. Андагы байлык менде да болсо, анда дагы мүмкүнчүлүк менде да болсо, бул суктануу. Андан кийинкиси көрө албастык. Көрө албастыктар ушундай экен, эч качан жүрөктүн тынчтыгын, рахатын сезе албайт экен. Көрө албастыктар ошо менде болбосо, болбой эле койсун. Бирок тигиде точно болбосун деген бул көрө албастыктын түпкү тамырына жеткен экен. Көрө албастык бул ушундай нерсе, устара чачты кыргандай адамдын жакшылыктарын кырып жок кылат экен. Көрө албастыктын белгиси ушундай, ар дайым бирөөнү ийгилигин көргөндө жүрөгү тез этет. Андай жүрөгү тез эткендердин жүрөктөрүндө проблема бар. Алар өз жүрөктөрүн оңдош керек. Алар ушундай ийгиликтүү адамдарды көргөндө анын бетине айта албайт. Аны сырттан карап аңдып гана отуруп, анын көрө албастыгынан ичи өртөнүп, алам болуп кетет, мындайча айтканда. Андай адамдар бирок ошол ийгиликтүү адамдар менен жолукканда, алардын бетине эч качан айта албайт, алар менен учурашып, чогуу чай ичип отурат. Бул көрө албастыктардын белгиси.